Эртең Рамазан айынын 15-күнүнөн тарта Жарамазан айтуу салты бар. Маалыматтарга ылайык көп жылдар мурун Жарамазан кедейлер тарабынан байлардын үйүнө айтылып келген. Бирок убакыттын өтүшү менен ал адат калып, жаш өспүрүмдөрдүн жөрөлгөсү катары калыптана баштаган. Жарамазан айткан учурда үй ээси аларга көңүлүнөн чыккан тамак аш таттууларын берсе, кээ бирлер тыйын-тыпыр берип жөнөтүшөт. Быйыл Рамазан айы июнь айынын аягында башталып, июль айынын аягында аякталат. Ошол себептүү учурда айыл аймактары тулуу шаар жеринде да жарамазанчылардын агымы күч. Ал эми улуу Рамазан айында Жарамазан айтуу 7 каналында салтына айланган. Эмгек жаамат биргеликте ар жыл сайын бийлик өкүлдөрүнүн, жашоочулардын үйлөрүнө Жарамазан айтканы барышат. Бул иш-чаранын негизги максаты Жарамазан айтуудан түшкөн каражатты кайрымдуулукка жумшоо болуп саналат. Буга чейин да 2 жыл катары менен Жарамазан айткан 7 каналдын эмгек жааматы андан түшкөн акча каражатын жардамга муктаж жарандарга жумшашкан. Ошол эле учурда 2012-жылы ден соолугунун начардыгынан улам калың журттан жардам сураган жаш наристеге акчалай көмөк көрсөтүшкөн. Быйыл да дал ушундай максат менен колунда жок, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө материалдык жактан жардам беришмекчи. Үчүнчү ирет ушул акцияны өткөрүп келе жатабыз. Мындан ары дагы улантабыз Жарамазан акциясын. Бундай эми максат ошол аз да болсо ошол колунда жок адамдарга кайрымдуулук иретинде ушундай көмөк көрсөтүп коелу деп уюшулган башынан баштап эле. Мына мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлерге, аны менен катар карапайым үйлөргө, ошондой эле жеке ишкерлердин үйлөрүнө айтып, Жарамазан айтып, алардын берген каражаттарын ошол бир аз жетишсиз үй бүлөлөр менен бөлүшөбүз деген үмүттө ушул акция уюшулуп келе жатат. Учурда 7-каналдын эмгек жааматы эс алууга чыккандарына карабастан салттуулап Жарамазан айтууну колго алышкан. Алардын алгачкы сапарлары шаар аймагында жүрүп, бир катар үйлөргө Жарамазан айтып барышты. Аталган телеканалдын максатынан кабардар болгон үй ээлери мындай иш-чараны уюштуруу абзел деп билишет. Анткени Рамазан айы соопчулукка бай ай болгондуктан ар ким колдон келишинче жардам берүүгө аракеттениш керек. Эмгек жааматтан түзүлгөн курам атайын аспаптар менен Жарамазан ырын созушуп, андан кийинки үйгө сапар алышты. Ар жылы түшкөн каражатты жардам иштерине жумшашаарын кулагы чалган жалал абаддыктар ынтызарлык менен күтүп жатышкандыктарын ачыкташат. Жаш балдар айткан Жарамазандан айырмаланып, эмгек жааматтын айтып барышы айрымдар үчүн жаңылык катары болгон. Орозонун күнүндө тууган уругу менен чогулуп, ооз ачарда чогуу тосуп жаткан жашоочулар үчүн да ары күтүүсүз, ары жагымдуу болгон 7-канал тарабынан уюштурулган иш-чара колдоо табууга жетишип келет. Жакшылыктар кандай? Жакшылыктарда да ушул үйгө келип туралар. 7-канал сүйүктүү каналыбыз болот. Постоянно көрөбүз. Жылда Жарамазан айткандарды көрсөк, мына биздин бактыбызга бүгүн биздин үйгө, инемдин үйүнө келип калсыңар. Рахмат. Орозо армандар кабыл болсун. Кыргызыбыз аман болсун дегенде, силердин ишиңерге ийгилик. 7-канал азыр эс алып өзүңөр, жакшы эс алып жүрсөңөр, эс алып таштаган Жарамазан айтып келсеңер, рахмат. Ишиңерге ийгилик дегенде дейбиз. Кыргызстан тынч болсун. Айыл жерлеринде да Жарамазан айтылып, ак баталар берилип, учурда Жарамазан айтуу кызуу жүрүүдө. 7-каналдын андан кийинки сапары шаар четиндеги Тайгараев айылына болду. Ооз ачар убакыт болуп, орозо кармагандар тилектерин ак дасторкон үстүнө жаадырган маалда биздин топта салттуулай иш-чарабызды жүргүздүк. Буга чейин теледен гана ушундай жакшы жөрөлгөнү баштаганы туурасында кабардар болуп келишкен тургундар өзүлөрү да күбө болуп алышты. Кыргыздын канына сиңип бүткөн салт боюнча ар бир үйгө Жарамазан айтып барган жигиттердин башына ак калпак кийгизип, ал эми кыздарга болсо ак жоолуктарын салып, меймандостугун дагы бир жолу тастыктап жатышты. Ушу кыргыз элиме, кыргыз жериме, кыргыз калкыма орозуна жакшы ниеттерди кылайм. Кыргыз элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Европа ошон өнүккөн жакшы мамлекеттерден болсун. Ушу кыргыз элиме тынчтык каалайм, аманчылык каалайм. Сиздерге да ушу 7-канал телевидениелерге дагы ийгилик ишиңерге. Район шаарлар менен тыгыз иштешкен телеканалдын жааматынын келишин чыдамсыздык менен күтүп отурган Базаркоргон районунун акими Талантбек Дөлдөев да Жарамазанчыларды кубаныч менен тосуп алды. Канча бут кирсе, ошончо кут кирет деген пикирди карманган аким үй бүлөсү, балдары менен биргеликте бардык мусулмандарды Рамазан айы менен куттуктайт. Ошондой эле ушундай өңүттөгү иш-чараларды токтотпой улантууну сунуштайт. Мына бүгүн биздин үйгө куш келипсиздер. Мен дагы эми эле жумуштан келдим эле. Келип мына сиздерди тосуп алышка мен семья менен Кудайым кут кылган экен. Чогуу мына тосуп алдык. Сиздердин келгениңиздер
Бул өтө биз үчүн үйүбүзгө бакыт, кубаныч. Негизинен бизден эми айта турган нерсе ушу эл журтубуз ар дайым тынччылык болсун, аманчылык болсун. Биздин тилеген ой максатыбыз ушу мамлекетте стабилдик болсо, мамлекеттин жетишкендиги болсо, бул өтө чоң кубаныч. Баш баккан ар бир үйдөн куру чыкпаган жарамазанчылардын салттуулоо менен катар муктаж адамдарга болгон жардамын жалпы журт колдойт. Ал эми 7 каналдын жаштарда ар бир үйгө жакшылык тилеп ак баталарын беришүүдө. Булай эле ушул үйдө дайыма жакшылыктар болсун, сиздин дагы ишиңиз илгери болсун, зоолооңуз дайыма көтөрүлүп бийик жүрсүн, корооңуздар малга, кырманыңыздар даңгат болсун. Учурда кала аймактарына гана айтып жаткан жарамазанчылар эми региондорго да чыгышат. Ар бир үйгө болгон сапар эфир аркылуу чагылдырылып турмакчы. Орозонун аягына чейин уланган иш-чара жыйынтыкталган соң түшкөн каражат жардамга муктаж жарандарга жумшалат. Азиза Пусурманкулова, Руслан Абдумуталип уулу, Эркин Салиев, 7 канал.